Өзү бас келген баламды мага өлүк кылып колума ташырып беришти. Бул эмнеден болот? Мен Токтомуш Жекшенбай уулу. Мен 2020 жылкы балам ушу 2 жылдан бери аккан оорусу менен ооручу, рак крови. 2023 жылы ушул жерге келип, анализ тапшырып, рак экенин билип, аныктагандан кийин ушул чет өлкөгө дарыланганга кеткенбиз. Ошол жактан Индия мамлекетинде врачтар бүттүгүн баламдын оорусун, дарысын, оорусун бүттүгүн, рактын лечение кылып, 6 ай Индияда дарыланганбыз. Бардык протоколдор түзүлүп, врачтар аныктап, ошол жерден ооруп барган баламды адам кылып эле бутуна тургузуп берген. Андан тышкарыда балам 2 жыл ошо бул ракты бир гана терапия дары менен эле дарылайт. Андан тышкарыда Кыргызстандан 2 жыл курс лечение алмакпыз. Таблетка менен мындан тышкарыдагы 3 айда бир жолу ушул жүлүнгө жана ошондой эле венага укол дары алмакпыз. Азыр 13 декабрда буга чейинки кадимкидей эле процедурабызды алганы ушул жалдагы онкологияга келгенбиз. Ушул жерден алып жүрчүк. Врачтардын шалаакылыгынан, врачтардын халатный отношениясынан баламды бүгүн мынакей 19 декабр өзү бас келген баламды мага өлүк кылып колума ташырып беришти. Бул эмнеден болот? Могул дары. Ушул дары баламдын жүлүнүнө сайылыш керек болчу. Жүлүнүнө. Бул дары деген калып калган, сайылбай. Венага сайыла турган, винкристин деген венага сайыла турган дарыны врач ошону карабай шалакы кылып эле баламдын жүлүнүнө сайытып алган. Бир врачтын ошибкасынан, бир врачтын мен сүрөтүн коюп коем могул жерге. Бир врачтын ошибкасынан баламдан бүгүн айрылып турам мынайки. Бир жума ушул жерде жатты. Мен Индиядагы врачтарга чалып, ушундай могу венага сая турган эң чоң химия деген уулуу дары, ушуну деген венага эмес, баламдын белине, жүлүнүнө сайып койтур деген эле ал жакта врачтар айтты. Булар дүйнөдөгү эң чоң шалакы мамиле кылган экен деген мынакей. Бир жума өтпөй баламдын температурасы 38-тен түшпөй, буну сайылгандан кийин тигил жакта Индиядагы биздин дарыгерлерибиз исключениясын чыгарып берди. Биринчиден балам айып болот деди, экинчисинен уже комага түшөт, үчүнчүсүнөн өлүм деген. Мен аны 2 күндөн бери билип, үй бүлөмө айтпай көтөрүп келгем, үмүттөнүп ушул балам жакшы болуп кетеби депчи, бирок тилекке каршы ошондой эле болду. Бул жердеги врач шалакы ушул нерсени карабай сайып, врачтарга, дарыгерлерге айткан эмес. Булар азыркы күндө дагы сайылганбы, сайылган эмеспи деп эле сомнение болуп атат. Но ампуладан бизде 4 бар болчу. 3 жолу алганбыз буга чейин. 3 жолу алып, балам эч нерсе болгон эмес. Бул 4-чү рет, акыркысы болчу. Ушул акыркысында врач деген ушуну 10 жол караш керек болчу. Бул химия, бул деген мындан ашкан күчтүү дары жок. Бул адамды өлүмгө алып келе турган нерсе. Ушуну деген ушул карабай сайып койгон мынакей. Потолой тайлактай буздоп келген балам ушундай халатный отношение врачтардын айынан бизде Кыргызстанда канча деген балдар өлүп атат. Менин 4 жаштагы балам Кудайдан сурап алган. Мен берге оорукчан кылып алып келген эмесмин. Мен буну туйлатып, ойнотуп ушул жерге балам басып келген, балам басып келген. Врачтар му ошибканы албай жатат. Биз неден билип калдык? Бул дары калып калыптыр сайылбай. Бул дары сайылбай калып калыптыр. Мына биздин колубузда турат. Буларга мындан ашкан не дагы факты керек? Булар венага сайыла турган винкристинди жүлүнгө сайып салып атат мынакей. Мына Кыргызстандагы биздин медицинанын абалы, мыйзамы мынакей кандай шалакы. Бул жерге келсеңчи, ушул жердеги врачтар Кудайдан кийин эле Кудай болуп алган да. Уборщицаларына чейин мага окшогон канча деген ненелер, ата-энелер
адам болуп калган баласынан айрылыш керек. Ушул жерден жет атам көрбөгөн бир индус деп биз жаман көргөн ушул индустар менен баламды бутунан тургузуп адам кылып берген. 2 жыл ушул баламды адам кылып катарыбызга кошо алып кадимкидей эле турмуш көрүп ойноп күлүп жашап аткан нерсени деген азыр мынакей бир врачтын ушуну карабай шалакылыгынын айынан мен баламдан айрылып отурам. Тайлагымдан көрөр күнүмдөн ушул менин балам булчу. Мен ооруп келген жокмун берге. Мен кадимкидей эле процедураны алганга келгенбиз бизчи. Кадимкидей эле процедураны алганга келгенбиз ушул жерге балам өзү басып келген. Азыр өлүгүң колуна берип атат менимче. Мына Кыргызстандагы медицинанын абалы мына караңыздар. Эмне үчүн мен бир врачтын шалакылыгынан менин балам өмүрү менен айрылып атам. Азыр бул жерде врачтар айтып атат, буну медэкспертизага бериш керек, жаш наристени союш керек, минтиш керек, тигиниш керек, караш керек депчи. Менин баламдын өмүрүн ушуну аздектеп алган, ушунча дарылап адам кылып алган баламды бир врач, бир шалакы врач баламдын өмүрүн алыш керек. Ким жооп берет бугача?